Июнь коголаң боюнча айыпталган Кадыржан Батыровдун конфискацияланган мүлктөр тууралуу маселенин түйүнү чечилбей келет. Учурда Жалал-Абад шаарында Батыровдун мурдагы мүлкү деген 14 объекти бар. Алардын ичинен бүгүнкү күнгө чейин бир гана объект жергиликтүү бийликтин балансына өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө шаар боюнча 13 чукул объект шаарда жайгашкан. Анын ичинен номер 22 балдар бакчасы, бул Некрасов 12 дарегинде жайгашкан. Ал былтыр Кыргыз Республика өкмөтүнүн токтому менен бизге мамлекеттик менчиктен Жалал-Абад шаардык мэриясынын менчигине өткөрүлүп берилген. Элдик мамлекеттик ишканасынын пайдалануусунда туруп, бирок иштетилбей жаткан объектилерден 7 объектини биз ошол Жалал-Абад шаарынын мэриясынын карамагына алуу боюнча каттар жолдонгон. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдында элдик мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Мүлктү максаттуу пайдалануу үчүн ушул ишканага Батыровдун мамлекетке өткөрүлгөн мүлктөрү тапшырылган. 2010 жылдагы сепаратисттик аракеттер эске алынып, Батыровдун 28 мүлкү улутташтырылган. Кадыржан Батыровдун 22 гана биздин баланста турган ишканалар бар, жерлери, мектеп, садик, үйлөрү бар. Улутташтырылган. Бир канчасы көбүнчө арендага берилип кетти. Көбү талкаланып, тоналып, эч нерсе калбаган нерселери бар. Ошолорду азыр план приватизацияга киргизип, президент өткөндө телевизордон айтат, биздин төрага Мирлан Бакиров да келип кетти. Жөн эле земельный налог, башка налогторду төлөбөстөн ошолорду бир эффективный бир пайдаланыш үчүн жеке колго же арендага же башка муниципалдык ишканаларга өткөрүп берилет деп атты. Ошонусун иш кылып атабыз. Батыровдун Жалал-Абадтагы мүлктөрүнүн максаттуу пайдаланылбай келе жатканын айткан серепчилер алардын тизмесинин ачыкталбаганы да күмөн жаратып келгенин кошумчалашат. 50 ишканабы, 40 ишканабы, 60 ишканабы тизмектеп туруп бирден өткөрүп элге жарыя кылбайбы? Эгер мүлк фондусу билбесе, өкмөт билбесе, биз билебиз. Кадыржан Батыровдун кайсыда кандай ишканалары бар экенин. Азыр кимдер иштетип атат? Алар колдон колго өтүрүп сатылып, алар иштетип пайдасын көрүп атат бүгүнкү күндө дагы. Ал эми иштетилбей турган жерлердин бардыгын атайлап иштетпестен аварий состоянияга келтирип, банкрот кылып, приватташтырып алабыз деген максатта жүрүшөт азыр. Ошолордун бардыгына тыйым салып өткөрүш керек мамлекетке. Батыровдун мүлктөрү элдик ишканасына өткөрүлдү дегени менен тополоңдон пайдаланып басылып алынгандар да бар. Дагы башкаларына кошумча курулуш жүрүп кеткени да аныкталган. Эске сала кетсек, окуянын чоо жайы 2010 жылы орун алган июнь каргашасына барып такалат. Быйыл бул окуяга 11 жыл толду. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.